Тынчтыкты бекемдөө жана социалдык биримдикти чыңдоо менен коомчулукта аялдар менен эркектердин активдүүлүгүн жогорулатууну максат кылган бул иш-аракет Суу башы айыл өкмөтүндө да улантылды. Ынтымакты колдогон демилгелүү иш-чарага жергиликтүү тургундар, мектеп окуучулары катышты. Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты, көптөгөн сыйлыктардын лауреаты, андан тышкары маданиятка эмгек сиңирген отличниги Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан өткөрүлүп жаткан поэзия кечесинде акындардын чыгармалары ар кандай тематикалык бөлүктө жаңырды. Тагыраагы жаратылыш, экология жана мекенди сүйүүгө багытталган ырлар окулду. Ааламдын көркү аялзат, жүргөнү жаздын гүлүндөй, күлгөнү суунун үнүндөй. Кыздар жок болсо дүйнөдө жүрмөкпүз балким кийинбей. Көңілі ачык асмандай, көркөмү чексиз дастандай, айымдар жок болсо ааламда калмакпыз мүмкүн жасанбай. Жагымы тоонун желиндей, тырышат дайым эринбей, аялзат асыл болбосо калмакпыз атыр сөөнбей. Алгач ушул касиеттүү Баткен жергесине келип жаткандан кийин Баткен тууралуу бир 2 сабыр айтып коеюн. Савырдын сенде бекеми, санырдын сенде нечени, бардығын қатқан içine Баткенин батыр мекени, пейілін қардай ақ сенин, перзенттей болған Баткеним, жүзіңө түшпей тақ сенин, жарқырап тұрған Баткеним деп баштайын. Баткен жерге өзге екінші жолы келіп отам. Баткен чын эле батырлардын мекени, эли дагы батыр, бардығы кыргыз элине дух берип турган дегенде анан биз ушул мына айылдарын кыдырып атабыз. Роза Отунбаева демилгелер фондунун колдоосу менен ынтымак, тынчтык, биримдик жана экология, жаратылыш, табиятты колдоо максатында ушундай бир жакшы формат менен биз Баткендин айылдарын кыдырып жатабыз. Анан Кудай буйрса бул иш-чарабыз, бул форматыбыз биздин максатына жетип жатат деп айтсам болот да, Кудайым буйрса. Мына бүгүн 4-чү айылга коюп атабыз, эртең дагы 2 айылга коебуз. Ошентип биз Баткендин бир топ айылдарын ыр менен сугарып жатабыз деп айтсам болот. Мындай иш-чаралар акындарды колдоо жана элиттиктерге маданий эс алуу тартуулоо максатында уюштурулган. Аталган кечеге 400гө жакын көрүүчү келип, акындардын жан дүйнө сырлары катылган ырларын угушту. Ынтымак жумалыгы ушул биздин айылга келген экен. Биз аябай бүгүнкү иш-чарадан таасир алдык. Анткени биздин Кыргызстандагы эң сонун акындар бизге келип өздөрү сонун ырларын окуп берип, аябай таасир калтырышты. Чындыгында биз бул акындар жөнүндө аябай маалыматыбыз бар эле. Ошондой болсо да биз аларды чыныгы жүзүн көрүп, алар мекенге болгон сүйүүсү, аялдарга болгон энерге болгон сый урматтары, ынтымак жөнүндө аябай сонун маалыматтарды берип, жакшынакай ырларын окуп беришти. Биз үчүн аябай таасирдүү болду. Ынтымак жумалыгынын алкагында ишке ашып жаткан иш-чаранын соңунда интерактивдүү квиз оюндар уюштурулуп, жеңүүчүлөргө сыйлыктар ыйгарылды. Кондуз Жорубекова, Расул Акматов, жаңылыктар.